Ассаламу алейкум багбандар. Көзүндө тигилген малина. Быйылкы суукта кандай чыкты? Ошону текшерип көрөбүз. Эсиңиздерде болсо, бул малинаны күзүндө сиздер менен биргеликте тиккенбиз. Сында. Мынакей. Жашыл бойдон кайыш болуп атат, үзүлбөй атат. Демек, суук таасир берген эмес. Эч кандай бир немеси жок. Бул үстүңкү бөлүгү маанилүү эмес. Эрте жазда астынан жаңы сабак чыга турган болсо, демек биз буларды кесип салабыз. Демек, үстүңкү бөлүгү эчтеке болбосо, астыңкы тамыры дагы эчтеке болгон эмес. Негизи малинаны күздө тиккен дагы жакшы. Жазында эч билбестен көктөп баштайт. Мындан да турат жаңы өсүндүсү. Сиздерге да көрүнүп атабы мынакей? Азыр ачып көрсөтөйүн. Мына туугандар, жаңы бутон. Мынакей. Мына ушул. Мына ушул. Өсүп, күзгө чейин ушул мөмө берет. Жаап турайлы. Туугандар, көпчүлүгүңүздөр быйыл тиксем канча килограмм малина алам деген суроо көп келет да. Туугандар, быйылкы жылгы мөмөсүн кое туруп, жакшылап карап алыңыздар. Күзгө чейин чоңойсун, күзгө чейин өссүн. Канчалык жакшы карасаңыздар, ошончолук жакшы. Чөбүнө чыгарбаңыздар. Көпчүлүгүңүздөр адашасыздардан чөбүн чыгарбайм деп туруп, бул астына жакын кетмени уруп, аба киргизип беребиз. Эгер тамыр кыймылдап кала турган болсо, булар назик, жерге жайгаша элек, ошондуктан көктөө пайызы аз болот. Чаппаңыздар, болгону жөн гана отоп коюңуздар, болду. Биринчи жылы тиккенде сөзсүз чабыш керек эмес. Болгону жөн гана отоп эле коюңуздар. Анан дарыга дагы этият болуңуздар. Көпчүлүгүбүз өсүп аткан моментте эрте жазда селитра же болсо азотту берип коебуз. Ошонун эсебинен куруп калган учурлар кездешет. Ошого биринчи жылы июнга чейин, өскөнгө чейин азыраак же болсо салбай турсаңыздар деле болот. Жерде тоң кетти бизде. Дагы 15 күн же болсо 20 күндөн кийин малиналардын астынан жаңы өсүндү чыгып баштайт. Малинаны кантип багасыңар дей турган болсоңуздар, өткөнкү немеде да койдум. НПК берген жакшы, калий, фосфор, азот. Азотко өтө бул талапчан болот, малинаны билесиздер. Малинага канчалык азотту эртерээк берсеңиздер, ошончолук өсүүсү жакшы болот. Кийин бергенде уже малина суу чыгып эзиле турган болуп калат. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.